$15.000 2020 Hyundai Avant алган тура келеби? Бүгүн ушул унаа менен силерди тааныштырып кетем. Силер менен машина кежи барыңарга ассаламу алейкум. 100 канчалык ызычуу көп болсо, ошончо көп децибелдерди көрсөтөт. 49, 50 дейт. Эми азыр унаанын ылдамдыгын текшерип көрөбүз. 0-дөн 100гө чейин канча секундта ылдамданат. Мынакей спорт режим. Кеттик. Капоттун астында кандай кыймылдаткыч орнотулган десеңер, көлөмү 1,6 литр бензин менен жүргөн, жалпы 123 аттын күчү жана 154 ньютон-метр айлантма учуру. Күйүүчү майдын чыгымы прибор панелин карасак азыр 1 литр менен 12,9 км жүрсө болот деп көрсөтүп жатат. Муну конвертациялаганда ар бир 100 км дээрлик 7-8 литр күйүүчү майды сарптайт. Достор, эми азыр бул унаанын чуу тосмосун өлчөп көрөбүз атайын аспап менен. Бул аспап канчалык ызычуу көп болсо, ошончо көп децибелдерди көрсөтөт. Мынакей 60 чакырым саат менен бартабыз. «49, 50 дейт. 49 деп койсок болот. Демек, чуу тосмосу мындай жалпысынан жакшы. Аванттын сырткы дизайны түздөн түз атаандашы Toyota Corolla менен салыштырганда анчалык жакшы эмес, жеке менин оюмча. Анткени Corolla мындай кыйыныраак көрүнөт. Бирок мунун салондун дизайны жакшыраак. Азыр ошону силерге көрсөтүп берем. Аванттын салону мыкты заманбап стилинде. Сапаты да өтө жакшы. Негизи сапаты Toyota Corolla'дан артта калбайт. Анан кээ бир жерлери булгарыдан жасалган, мисалы руль, отургучтары. Бирок бул чыныгы булгар эмес. Бул жасалма булгары. Негизи бул уна эконом класс. Ошондуктан заводдон мисалы буга чыныгы булгары коюлуп баштаса, анда мунун баасы санатадай эле болуп калат. Аванттын опциялары күчтүү. Биринчиден, Аванттын жогорку топтомунда айдоочунун отургучтун эс тутуму бар. Toyota Corolla андай нерсени сунуштабайт. Андан тышкары жайында мисалы бир жериңер ысып кетсе, анда бул отургучтун муздаткычы бар. Кышында болсо үшүп кетсеңер, отургучтардын жана рульдун жылыткычтары да бар. Дагы бир кызыктуу нерсе, салондун ичинде жарык берүүчү системасы бар. Ар кандай түстөрдү тандап койсоңор болот. Ошондуктан Аванттын салонун мен мыкты деп эсептейм. Дискалары 15 размеринде. Мындан тышкары дагы 3 дискалар бар. 15, 16 жана 17 размеринде. Жүк салгычтын көлөмү 458 литр. Бирок бул жерде кичинекей эле кемчилиги бар. Мисалы, жабам десеңер, бул жерде эч кандай кармагычы жок. Ошондуктан айрыкча унааңар кир болсо, анда муну жапканы кичине ыңгайсыз болуп калат. Коопсуздук системасы да жакшы каралган. Мисалы, бул жерде адаптивдүү круиз контроль, тилкени кармоочу система. Анан мисалы жүрүп баратканда, эгерде алдыңарда бир нерсе чыга калса, анда унаа өзү тормоз берет. Анан мисалы парковкадан артыңар менен чыгып барсаңар, анда капталда унааны көрүп калса, анда унаа силерге ошону эскертет. Бирок бул жерде Corolla'га окшоп проекциясы орнотулган эмес. Toyota Corolla менен салыштырганда жүрүшү дээрлик ошондой эле, жумшактыгы деле ошондой эле. Бурулушу деле жакшы экен. Унаанын кыймылдаткычтын күч кубатын дөңгөлөктөргө, алдыңкы дөңгөлөктөргө 6 баскычтуу өзү которгон жүрүү котормосу жеткирет. Ал эми булардын кандай көйгөйлөрү бар десеңер, көйгөйлөрү көп деп айта албайм. Анткени бул жаңы чыкканына 5 эле жыл болду. Ошондуктан ушундай Авантты сатып алам десеңер, анда май сайын алмаштырып, тейлөөнү убагында кылып турсаңар, бул көп чакырым жүрө берет. Тетиктерди да табыш оңой. Анан электрика жагынан көп деле маселе чыкпайт. Ошондуктан бул унаалар көп жыл кызмат кыла турган унаалар болуп саналат. Эгерде ушундай унааны сатып алсаңар, анда бул силерди жолдо калтырбайт. Устадан устага чейин жүрбөйсүңөр, анткени кыймылдаткыч мисалы өтө жөнөкөй. Турбина, сурбина деген нерселери жок. Булардын базар баасы машина кежиде эң арзаны $10.000 башталат. Эң кымбаттары $20-21 миң. Баса бул унаа азыркы учурда сатылууда. Баасы $15.000. Кожой менен байланышам десеңер, анда видеонун астындагы тиркемени баскыла. Силер менен машина кежи бар болгула.